Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видео конференциянын катышуучулары эсимде талкуу аянтчасы бүгүн басмачылар ким болгон деген темадагы талкууну баштаган турат. Биздин бүгүнкү видео конференция эл аралык конференция десе болчу да, анткени коноктордон бүгүнкү катышуучуларды тааныштырып баштайын. Прага шаарынан, Чехиянын борбору Прага шаарынан биз менен бүгүн Тынчтыкбек Чоротегин агайыбыз болот. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору, Кыргыз тарыхы коомунун президенти. Зухра Алтымышева Кыргыз-Түрк Манас университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору. Гүлзат Абдалиева Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти, тарых илимдеринин кандидаты. Жолдошбек Ботоноев Ош мамлекеттик университети тарых илимдеринин кандидаты, доцент. Жана Баткен мамлекеттик университетинин ага окутуучусу, тарыхчы Баткен шаарынан. Саламатсыздарбы? Алгач ушул басмачылар ким болду деген темага кириш сөз иретинде даярдалган 14 мүнөттүк тасма бар экен. Ошону көрөлү дагы, андан кийин ошодон кийин талкууну баштасак болчу да. Басмачы бул большевиктер тарабынан жаратылып киргизилген жасалма түшүндүк десек болот. Бул басмачы бул душмандын образы. Официально басмачи это враги советской власти. Собирательный образ всех тех врагов советской власти, кто сражался против них в Центральной Азии. Происходит от тюркского слова басмак, то есть захватчик, бандит. Басмачы деп ошол маалда баягы ошо бай бийлер анан өзүнүн баягы имеректерин, оокат кечектерин жоготкусу келбей, өзүнүн жерин, жайтын ошо мындай карама каршылык ушу келген көчкүндөргө ошо биринчи переселенцы деп коет, ошолорго көрсөткөн, андан кийин ошо кызыл аскерине көрсөткөн. Басмачылар кимдер? Бул суроого жооп бергенде албетте биз мурдагы коммунисттик идеологияга ошонун алкагына таянбай туруп жооп берсек, анда калыс бир жоопту алабыз да. Мисалы үчүн басмачы дегенде сөздүн өзүндө бир басып келген, баскынчы, бир жерди каратып алуучу деген сыяктуу бир мындай терс жооп жатат да. Иш жүзүндө басмачы деп советтик адабиятта аталган кыймылдын өкүлдөрү булар Борбордук Азиянын эгемендиги, эркиндиги үчүн күрөшкөн кишилер болгондо. Бул басмачы деген сөз мисалы ушул граждандык согуш мезгилинде 1918 жылдан баштап пайда болгондо, бул 1918 жылдан баштап ушул басмачылык кыймылдын өнүгүшүн негизинен 4 этапка бөлүп карасак болот экен да. Бул 1918 жылдан 20 жылга чейин бул биринчи алгачкы басмачылык кыймылдын пайда болушу. Бирок бул эгерде сөздүн өзүнө келе турган болсок, бул басмачы деген сөз советтик тарыхнамеде, же болбосо советтик тарыхта бул басмачы деген сөздү прообразы мындай ойлонуп табылган нерсе болгондо, бирок бул басмачы деп ал карапайым калк эч убакта басмачы деп айткан эмес. Анткени алар өзүнүн жерин, элин коргогон да, мисалы. Анткени өзүнчө ушул Түркстанда өзүнчө көз карандысыз өз алдынча мамлекет түзүүнү каалашкан да. Мисалы Кокон автономиясы талкаланып атпайбы? Мына ошо Кокон автономиясы талкалангандан баштап басмачылык кыймылдын алгачкы этабын айтсак болот да. Андан кийин өнүгүшү 1920 жылдан 24 жылга чейин. 1925-29 жылга чейинки мезгилде, бул мезгилде басмачылык кыймылдын бир топ кыймылдар, булар эмиграцияга, чет өлкөгө эмиграцияга кете башташат. Анын ичинде ошол Афганистанга жана Кытайга кете башташканда, ошентип 4-чү этабы болсо 1929 жылдан 30 жылга чейин. Башкача айтканда ошол басмачылык кыймыл толугу менен талкаланып, алардын калдыктары ошол чет өлкөгө аргасыздан качууга аргасыз болушкан да.
басмачылардын тарыхын кимдер үйрөнгөн деген бир маселеге, албетте совет учурунда басмачыларды бир тараптуу гана жазып, алардын күрөшүн бир тараптуу багалап келген болсо, ошол эле учурда 20-жылымда Баймырза Хайт деген bu Германияда жашаган теги өзбек болгон профессор басмачылар тарыхы боюнча өмүр бою иликтеп келди. Алардын ошо батышты иликтөөчүлөрдүн бир тобу бул советтик изилдөөчүлөрдөн айырмаланып, алар басмачы кыймылына катышкан кишилердин өздөрүнөн дагы бул кыймылдын ууш кыйыш жактарын дагы изилдешкен. Мына ошону өзгөчө айтыш керек. Басмачылар кыймылы маселен советтик адабиятта 1923-жылы эле талкаланган деп айтылып жүрөт. Бирок айрымдары 1933-жылга чейин басмачылар күрөштү деп да белгилешет да. Чын-чынында жаңы маалыматтар басмачылар кыймылы Борбор Азияда 1942-жылга чейин созулуп келген деген. Совет бийлигине каршы чыккандарга басылган кандайдыр бир кара энтамга, аларды бир желмо кылып көрсөтүп, жаманатты кылуу үчүн саясий миф жаратылган да, басмачынын образы. Басмачи, курбаши, по-разному их называли. Это образ, который обозначал, с одной стороны, некоторую такую классовую борьбу, потому что это были те самые байманапы, да, например. И, с другой стороны, это были некоторые такие повстанцы, с которыми воевали красноармейцы. Советское государство, оно должно было легитимизировать свое появление в борьбе, и это не только в революции, не только в ходе гражданской войны, но и также и в противодействии чему-то старому. Если противодействие чему-то старому в целом по бывшей Российской империи происходила эта борьба красных и белых, то как бы здесь у нас белых как таковых почти не было, поэтому образ басмачества он воспринимался как замена тому, что считалось белым движением или остатками контрреволюционного белого движения в целом по России. В принципе, было три таких движения. Самое большое это было такое экономическое движение против всех тех экспроприаций и так называемого военного коммунизма, когда просто приходили люди с оружием и забирали все у крестьян. Второе это были такие идеологические повстанцы, которые хотели собственной власти, скажем, восстановления Каканской автономии или Бухарского эмирата. И, в принципе, себя называли как маджахеды, борцы за веру. И последние самые, это были басмачи, это были люди, которые воспользовались положением и грабили всех, и тех, и других. Вот именно тех местное население называли басмачи. Это как рекетиры. Андан кийин бул образ, мындай айтканда, элдин немесине сиңип, бул багы терс образ болуп калгандан кийин Совет бийлигине кимдер каршылык көрсөтпөсүн, алардын баардыгын эле булар басмачы деп ошол басмачыларды колдоп атат, же булардын өзү басмачы, бул басмачылык кылып атат деп атайын аларды камап, жок кылып, түрмөгө камап же болбосо сүргүнгө айдап неметишкен да. Албетте, алардын арасында ар кандай социалдык катмардын өкүлдөрү болгон. Мына большевиктердин арасында деле бир кезде ак сөөктөрдүн, байманаптардын дагы өкүлдөрү болгон сыяктуу эле бул басмачылардын арасында да жалаң гана бизде мурда айтылып келгендей молдолор, байлар болуп чектелбестен, алардын арасында айдыңдар дагы, интеллектуалдар дагы болгон. Төрөкул Жанызаков деген сыяктуу, мисалы үчүн Түркстан автономиясынын бир өкүлү болгон, бир кезде Түркстан АСРнин ошол негиздөөчүлөрүнөн болгон мыкты коомдук ишмерлер дагы дал ошол басмачылардын кыймылына кийин кошулгандыгы белгилүү. Руханий колдоочулардын бири, мисалы үчүн башкырлардын айтылуу окумуштуусу, мамлекеттик жана коомдук ишмери Ахмет Зеки Велиди Тоган деген да болгон. Демек, басмачылар жөнүндө айтканда биз чектелип жалаң гана бай манап молдо кошолор болгон дебестен, алардын арасындагы айдыңдар да, карапайым кишилер дагы болгондугун сөз айтышыбыз керек. Мы можем также смотреть, образ басмачи был создан советским кинематографом. Такими хорошими фильмами, как «Белое солнце пустыни» или «Седьмая пуля» с Чокморовым. В художественной литературе не так часто к этому обращались, но были, конечно, книги, там, «Семиречье» у нас, «Ханыбек», ну и некоторые другие, где, опять-таки, тот же самый кинематографический образ. Но советская пропаганда во всех этих фильмах взяла этот образ, самый последний, этих бандитов, и перенесла их на всех, на тех, кто сражался за свои экономические права, за свою собственность, и на тех, кто
сражался за веру или там за автономию или независимость. Кто они были, что они были. Понятно, что образ, который формировался, он был такой достаточно демонический. Это были какие-то головорезы, какие-то отрицательные люди, и их образ очень тщательно лепился, в том числе через медиа, через кино, через картины, через плакаты. Но на самом деле басмачи – это патриоты, это герои нашего народа. Это отчаянно смелые люди, которые не пожалели своей жизни за независимость народа, за независимость территории, за независимое существование этноса. Анан эми ушу Кыргызстан тарыхын алып карай турган болсок, басмачылык кыймыл бул граждандык согуш мезгилинде туура келет. Негизинен айтсак болот, бул түштүк аймактарда басмачылык кыймыл күч алгандыгы, айрыкча ошол Фергана областы деп коет, ошол Россия империясында ошо Фергана областында күч алган басмачылык кыймыл. 1918-22 жылдардагы бул жактагы орнотулуп аткан совет бийлигинин, большевиктердин бийлигинин аракеттерине, алар жүргүзгөн саясатка каршы чыккан элдердин куралдуу күрөшү да. История басмачества непосредственно касается, я думаю, истории семьи многих кыргызов, и это имеет отношение к моей семье. Мой прадед, мой родной прадед и два его сына были застрелены как басмачи, хотя на самом деле они выступили в защиту своих земляков, которые были незаконно арестованы, и жители села моего деда, моего прадеда, они подняли восстание, они сопротивлялись и напали на Таласскую тюрьму. Отсюда возникло маленькое локальное басмаческое движение, но, к сожалению, в начале 30-х годов оно было жестоко подавлено и очень много людей было расстреляно. Мисалы, басмачы деген түшүнүк боюнча, мен азыр басмачы деп айтканга карагандай каршымын. Не дегенде эми өзүбүздүн жерибизди өзүбүз басып албасак, өзүбүздүн элибизге өзүбүз кыянаттык кылбасак, ушул жерде жүргөн ошол биздин аталарыбыз, ошолор биздин учурдагы ата-бабаларыбыз кантип аларды басмачы деп айтабыз. Бул баягы түшүнүктү алмаштырып койгондо, акты кара деп айтып койгондой болуп. Аскерлер келип колониалдык согуш жүргүзгөндөй эле, кызылдар келип бизди басып алганда эле ошолор чыныгы басмачы ошолор, чыныгы баскынчылар ошолор. Любая война и любые революции порождают новых героев или антигероев. Так и случилось после 17 года. А потом, когда уже все произошло, государство начинает, любое государство, любая власть начинает закреплять этот образ героев или антигероев. То, что касается, как называть басмачество или басмачей в настоящее время, мне кажется, какого-то консенсуса нету, потому что, с одной стороны, как бы термин устоялся, и идут попытки, мне кажется, просто тот же самый термин наполнить новым содержанием, там, немножко переосмыслить, не пытаясь его заменить. Иногда, мне кажется, ищут там другие слова, но мне кажется, это достаточно сложно, потому что движение достаточно разнородное, оно не монолитное движение, там разные группы, достаточно разношерстные. Поэтому каким-то одним словом назвать такую разнородную группу людей, наверное, сложно. Эми бүгүнкү күндө тарыхты кайрадан карап чыгуу мезгилинде, постсоветтик доордо бул басмачылык кыймылга кайрадан кайрылуу, аны изилдөө боюнча ошо жаңыдан эмгектер жаралууда. И сөзсүз түрдө ал жерде дагы ушул басмачылык кыймылды кайрадан карап чыгуу, алардын ишмердүүлүгүн, мисалы баскынчы, басмачы дебей, мына ушул эки көз карандысык үчүн күрөшүүгө активдүү катышкан күрөшүүчүлөр катары карашат да. Я думаю, что придет такое время, когда это отношение к басмачам будет изменено, и я даже думаю, что и само слово басмач уже будет восприниматься как патриот, как герой. Хорошие слова Чингиз Айтматов сказал. Любые диктатуры боятся внутренних врагов больше, чем внешних. Мы и сами историки, и люди сделали и красных, и басмачей героями. То есть сейчас такой пересмотр, и у нас микс стал. Сейчас у нас и Юсуп Абдрахманов, который боролся против басмачей, герой. И басмачи, которые боролись против Юсупа Абдрахманова, тоже герои. Да? То есть неоднозначный образ сейчас стал. Ну, в принципе, так и было. Черного-белого никогда не бывает. Каждый решает сам.
Тасманы көрүп бүттүк. Эми талкууну баштасак болот. Алгачкы сөздү профессор Тынчтыкбек агай Чоротегинге берели. Тынчтыкбек агай, сөз сизде. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, биз чакан бирок өтө мазмундуу тасманы көрдүк. Ошондон кийин эми талкуу кылыш дагы жеңил, себеби анда кээ бир терминдик маселелерге карата ар башка өңүттөн баа берилген экен. Демек аларды кайталабай улам жаңы жагын сүйлөп айта беришибиз керек. Бүгүнкү талкууга бул тасмада сүйлөбөгөн, бирок ошо басмачылык кыймылы жөнүндө абдан кызыктуу эмгек жаратып келген башка дагы жаш тарыхчы илимпоздор катышып аткандыгы абдан жакшы болду. Бул тасма аркылуу эсимде долбоор менин оюмча болочокко бир чоң мындай комплекстүү иш-чараларга чакырып жатат деп эсептейм. Бул жөн гана Чапаевдин бир жүрүшү менен эле бүтүп калчудагыдай нерсе эмес. Балким ондогон жылдарга созула турган чыгармачыл бир демилгени талап кылган бир коомдук жакшы демилге болуп калды деп ойлойм. Анан мен бул тасмада эми үчүн басмачылык кыймылы 1942 бүттү деген маселе боюнча бир-эки ооз маалымат менен бөлүшө кетким келет. Басмачылык кыймылына өзгөчө колдоо көрсөтүп жаткан аймак бул Чыгыш Теңир Тоо, Чыгыш Түркстан, азыркы Шинжаң Уйгур автоном районунун аймагы болуп саналган. Бул жерде Шен Шицай деген өзүнүн марксизмин деп тааныган Гоминдандын бир кишиси бийлеген. Гоминданга дагы толук баш ийбей өз алдынча эле хан болуп алганда, бул киши 1938-жылы Москвага чейин келип, атүгүл өзүнө БКП-нын мүчөлүк билетин да алган. Сталин менен жакындашып, мен дагы марксистмин деп айткан киши аны бийликтен кулатыш үчүн Чыгыш Түркстанда басмачылардын калган калдыктарына кошулуп, жергиликтүү эл дагы улам көтөрүлүшкө чыгып турган. Аларды басыш үчүн Сталин кээде орус жүздүү, Европа жүздүү жоокерлерди ак гвардиячылардын кийими менен жиберип, ал эми мындай монгол жүздүүлөрдү ошол басмачылар деп аталган топтун мусулмандардын, кыргыздардын, башкалардын кийими менен кийгизип туруп, ошол Шен Шицайдын бийлигин колдоп, ошол жака жиберип, ошол жердеги боштондук кыймылына каршы соктуруп турган. Мына бул маселени да сөзсүз айтышыбыз керек. Ал эми үчүн акыбал өзгөрдү. Себеби 1942-жылы Кытайга чыгыштан жиреп келген жапон милитаристтер менен Шен Шицай жашыруун сүйлөшүү жүргүзүүгө аракет кылып калганы Сталинге дайым болуп калды. Ошол жылы 42-жылы Мао Цзедундун бир өкүлү иниси дагы жүргөн ошол Шен Шицайдын жанында. Аны камакталдырды. Анан Октябрда болсо баардык советтик жанагы жашыруун аскерлерди, ак гвардиячылардын кийимин же жөнөкөй карапайым мусулмандардын кийимин кийип жүргөн аскерлерди кайтасыңар деп Москвадан талап кылды. Мына ошондон кийин гана Сталин басмачылар кыймылына каршылык көрсөтпөй калды. Кайра аларды советтер үчүн өзүнө тартып, биздин атактуу чалгынчылардын бири кийин Чыгыш Түркстан Демократиялык Республикасынын коргоо министри болуп келген Исакбек Моноев, иш жүзүндө ал НКВДнын өкүлү болгон. Ошолорду кайра колдоого алып, алар болсо калган каткан басмачыларды өзүнө кошуп туруп, анан Шен Шицайга каршы көтөрүлүш башташкан. Мына ошондуктан 42-жылга чейин гана болду деп айтабыз да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, дүйнөнүн тарыхын сөзсүз салыштырып карап үйрөнүшүбүз керек. Мына Ооганстандагы боштондук кыймылын да караш керек. Ушулардын негизинде биз басмачылар кыймылына мындай ар тараптуу баа беришибиз керек. Албетте, эгемендик көп партиялуулук үчүн күрөшкөн айдыңдар дагы басмачылардын арасында болгон. Алардын арасында мына Төрөкул Жанузаков сыяктуу интеллектуалдар болгон да. Бирок кээ бир жөн гана өзүнүн мүлкүн сактагысы келген мындай бандит сыяктуулар дагы болгон да. Демек, ошо басмачылык кыймылын биз иликтегенде ар бирине өзүнчө баа беришибиз абзел.
Алардын арасында бирок карапайым кишилерге өзүнүн аймагында социалдык бир кайсы бир деңгээлде адилеттик түзгүсү келген, ошон үчүн элдин жакыр кишилердин да колдоосун алган кишилер дагы болгон. Мисалы үчүн ферганалык кыпчактардын бири Аман Палванды кыргыздардын бир тобу колдогон. Ал түгүл башка эле кыргыздар аны кармап калаарында куткарып качырып кеткен дагы кыргыздар болгон. Ошолордун бир жери мына топонимикада да сакталып калды. Алабукада Өрүктү деген айылдын жанында Аман Палвандын жары деген бар экен да. Ошол жерден аты менен секирип барып баягы кумдуу жерге түшүп, андан ары качып кеткен экен. Аны азыр биздин каскадер жигиттер дагы аткарып фильм тартышы мүмкүн ал жерде. Бул жөн эле элдин аңызы эмес, элдин ошол кездеги тагдыры менен байланыштуу окуялардын баардыгын иликтегенде биз ар бир кишинин тагдырын мындай бейтарап карашыбыз керек. Коммунист болгон кишилери эмнени каалады? Басмачы болгон деген кишилер же басмачыга жөн гана чегелип койгон кишилер эмнени каалады? Мисалы үчүн Казыбек Мамбетимин уулу деген атактуу акыныбыз бар. Аны дагы басмачылардын акыны деп жүрүштү да. Ал өзү эмнени каалады эле? Көрдүңөрбү? Ошолардын баардыгын биз жакшылап ар башка социалдык страта менен гана байланыштырбастан, ар бир инсандын өзүнүн ошол кездеги эмнени көксөгөнү, кандай жашагандыгы жөнүндө да байланыштырып карашыбыз керек. Албетте, кээде ошо басмачыларды жактап атышат, булар азыркы талиптердей режимди колдогусу келгендер деп туруп бүгүнкү изилдөөчүлөргө ушундай кине койгон учурлар кездешпей койбойт. Бирок биз 100 жыл мурдагы окуяны иликтеп атканда, моңгол татар доорундагы, Чыңгызхан доорундагы окуяны кандай бейтарап иликтесек, ошондой иликтешибиз керек. Ошого биз жетишибиз керек. Ошондуктан үй бүлөнүн деңгээлиндеги эскерүүдөн тартып, архивдердеги, анын ичинде Батыш архивинде, Орусияда, Кытайда жаткан булактарды дагы карап, андан тышкары ошол мультимедиалык маалыматтар аркылуу дагы ошолорду элге кеңири жайып көрүш керек да, кабыл кабысты. Мен азыр түшү сөз менен токтото турайын, бирдеме болсо дагы кошуларбыз. Рахмат. Рахмат агай. Мына сиздин айткан сөзүңүздөн улам анан ага чейин тасмада айтылып кетпеди, айрым пикиринде бул басмачылар улуттук баатырлар, улуттук боштондук үчүн күрөшкөн адамдар деп айтылып кетти тасмада. Сиз болсо баарына мындай бирдей баа берүү туура эмес деп атасыз да. Чынында эле, мисалы мен илимпоз эмесмин, жеке мен. Илимпоз эмес, тарыхчы эмесмин, бирок соңку тенденцияга карасак, басмачыларды, басмачылык кыймылды идеалдаштыруу бир тараптуу гана болуп жаткандай да, негизи эле. Ушул маселе барбы? Чынында эле ошол жакка ооп кеткен жокпузбу да? Кызылдарды, большевиктерди жалаң канкор, баскынчы деп койдук дагы, эми тескерисинче болуп кетти да. Ушудан кантип сактансак болот? Кийинки калган эксперттерибиз кимдер айтат? Мен бир эле сөз кошуп коеюн. Ал үчүн биз экинчи бир нерсени караш керек. Буга чейин биз кызылдарды жалаң гана бапестеп апакай көрсөтчүбүз да. Алардын ичинде да басмачылар кандай айырмалуу болсо, булардын арасында Ежовдор болгон, булардын арасында да Желмовуздар болгон, булардын арасында да мыкты айдыңдар болгон. Туура. Жолдошбек мырза, сизге Жолдошбек мырза кол көтөрүп атат. Кулак сизде. Үнүн чыгарып коюңуз, үнүңүз угулган жок. Саламатсыздарбы, урматтуу талкуунун катышуучулары? Абдан маанилүү маек болуп жатат десем жаңылышпайм. Тынчтыкбек агай жакшы ой пикирлерди айтып кетти. Эми тарых өзү эскертип кетелик, бул так илим эмес, бул объективдүү, субъективдүү жактар көп болот. Аны эске алышыбыз керек, сөзсүз. Эми мен жаш тарыхчы катары өзүмдүн баамымдагы, иликтөөмдөгү, колумдагы архивдик маалыматтарга таянып, бир-эки мисал менен айтайын да. Чындап эле туура, биз союздун мезгилинде ошол марксттык, лениндик теориянын негизинде бул басмачы деген ат менен белгилүү болгон жергиликтүү элден чыккан лидерлерди басмачы, кулак деген ярлыктарды тагып, аларды депортациялап, репрессиялап, баардыгын
Сталин өзү айткан бир жакшы сөз бар эмеспи? Мен өлгөндө менин мүрзөмө мусордун баардыгын үйүшөт, бирок тагдырдын улуу шамалы баардыгын өзүнүн жайына коет деп. Мына ошондой бир жактуу каралып келди. Мектеп окуучуларынын тарых китебинде али күнгө чейин ошол басмачы, кулак деген аттар менен биздин аттуу баштуу профессор агайларыбыз, эжекелерибиз жазып, до сих пор ошону окуп келе жатабыз да. Бул биринчиси. Экинчи, мен моундай этапка бөлөм да, 20-30 жылдарда басмачылар деген ат менен белгилүү болуп, саясий куугунтук жеп, курмандыкка айланган лидерлердин тобу бар. Андан сырткары кулак деген ярлык тагылып, экинчи поток куугунтук жеди. Үчүнчү поток биздин ата бейитте жаткан жанагы 140ка жакын адам. Лидерлер, саясий лидерлер, азыркы тил менен айтканда ак үйдөгү мамлекеттик ишмерлер. Анын ичинде ошол эле билим берүү министри өңдүү, агартуу кызматындагы бардык тармактагы биздин лидерлер. 3 группировка ошол 50-жылга чейин кетти да, 20-50 жылга чейин кетти. Эми мына менин изилдөөмдө азыр көзү тирүү 100га жакындап калды. Буркан Ажы деген Кара Суу районунун Төлөйкөн айылында жашайт. Кытайга барып, ошол жашап, окуп, 50-жылдар кайтып келген киши айтып атат. Биз дейт, атамды кулак деп, орустардан качып, Чоңалайдан, Нура деген айылдан дейт, Кашкарга кире бериш жерде дейт, зорго мал мүлкүбүздү айдап ошол жерге жетсек, Айтмерек деген алайкулук корбашы дейт, жигиттери менен бизди тосуп дейт, силер эмне үчүн качып кетип атасыңар, өз жериңерди таштап деп, мал мүлкүбүздү, жанагы семиз аттарыбызды алып, союп дейт, жегендерин жеди дейт, өздөрүнүн арык чарчаган нерселерин бизге берди дейт, анан нары кетти дейт. Биз дейт, жөө жалаңдап Кытайга кирип, Ак Суу Бөрү Токой деген айылга барып, анан жайгашып калдык дейт. Эми ушул жерде бир суроо туулуп атат да, экөө тең кыргыз. Бирөө кара сулук, бирөө кара кулжалык. Бирөө басмачы деп качып жүрөт орустардан, бирөөсү кулак деп качып жүрөт. Анан кимдики акыйкаттуу болду деген жерге келгенде, мына биздин ата бейитте жаткан айрым лидерлерибиз ошол мезгилдеги системага шылтап азыркы күндө биздин тарыхчылар. Эгер сен деле ошол мезгилде тиги Жусуп Абдрахманов болсоң же Төрөкул Айтматов болсоң, мына ушул нерсени жасамаксың, система ошондой болгон, айла жок болгон деп атышат. Жок дегенде мына ал көрмөксөн болуп коюп жардам бере алышпады да биздин лидерлер. Анан кыргызда бир айткан жакшы сөз бар да, кан эч качан кое бербейт деген. Бул табай иретинде эмес, биз кичине бир сенсациялуу, бир жаңы нерселерди ачканга аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Мына 32 жылы Араван-Бура районунун райком, первый секретарь райком партии деп Раматылык Төрөкул Айтматов атабыз аким болуп турган. Анан Москвага Сталинге кат жазып атат. Жолдош Сталин, биздин Ош кантонунун Араван-Бура районунда дейт, кулакка тартуу саясаты, басмачыларга каршы күрөшүү жергиликтүү бийликтин алы жетпей атат. Бизге кошумча күч керек. Керек болсо могул середняктарды дейт, орто дыйкандарды дагы кулакка тартышыбыз керек. Себеби булар эртеңки антисоветтик элементтер. Эртеңки жанагы кулак чарбалары деген рапортту бүгүнкү биздин жанагы ак үйдө, көк үйдө иштеген, өзүнүн бийлигин, креслосун сактап калыш үчүн жетекчиликке жакшы көрүнүү максатында деп айтып жүрбөйбүзбү азыр саясатта. Мына ошондой адамдар көп болду. Акыры келип советтик жанагы чоң репрессиялык саясат машина биздин ошол ак үйдөгү лидерлерибизди дагы бардыгын Жусуп Абдрахмановду баш кылып эмне кылды, атууга өкүм чыгарып берди. Ошол эле антисоветтик элементтер деп мына 3 группировканы айтып койсок болот да. Басмачылык деген ат менен белгилүү, басмачы деген ат менен белгилүү болгон лидерлер кетти биринчи. Анын артынан кулак деп кетирди. И үчүнчү ушу басмачы менен кулакты орус бийлик советтик жанагы сталиндик репрессиялык саясаттын астына курмандыкка чалып берген ким болду? Бул ошол мезгилдеги биздин саясий элитабыз болгон. Себеби муну биз ачык айтышыбыз керек, коркпой айтышыбыз керек. Аны туура түшүнүш керек. Урпактары башка жак. Себеби ар бир инсандын инсан катары, саясий лидер катары монетанын аверс, реверс деген
эки тарабы бар сыяктуу, эки жагы болгон да. Муну биз ушундай айтканда гана объективдүү болот. Биз айтып атабыз, басмачы десе 5-6 гана лидерди билебиз. Болду. Калган ат менен белгилүү болгон лидерлер жөнүндө айтылбайт. Кулак десе дагы баягы 5-6 адамды билебиз, калгандардын аты жок. Репрессия десе дагы баягы 137 адамды билебиз, калганы жок. Ошон үчүн эмне үчүн биз бүгүнкү күндө жалтанып, жергөз болуп, кулдук психологияда тартынып, булар эмне дебейт, тигилер эмне дебейт деп аркада калып атабыз. Биз кичине намыстанып, арыбызга келип, кошуна казактарды, өзбөктөрдү, тажиктерди көрүп, орустар өздөрү баш болуп, ошол сталиндик, советтик саясаттын кемчилдик жактарын Ленинди баш кылып, сындап, ачыгын ачык айтып, архивдеги жашыруун, таптакыр жашыруун дегендердин баардыгын алып чыгып, китеп кылып жазып, өзүнүн оюн жазып атат. Ал туура жазып атабы, туура эмес жазып атабы, аны жалпы коомчулук окурмандар өздөрү кимдики туура эмес экенин анализдеп алат. Биз өтө эле этият, абдан дипломатичный эл болуп көрүнгүбүз келип атабы, же духубуз жетпей атабы билбеймин. Ушундай маселелер. Мына бир эле Рустам Шамсудинов «Трагедия среднеазиатского кишлака» деген китепти 2006 жылы чыгарып койгон. Аты жөнүнөн бери. Мына ошол эле өзбектер экинчи тарыхчы Кахраман Раджапов басмачылардын бардыгы ушул китептен тапса болот. А биздин колубузда тилекке каршы мындай маалыматтар жок. Эми биз аракет кылып, азыр эмгек даярдап атабыз. Сүргүн деген ат менен, мында Кудай кааласа 600-700 барактык биринчи глава бул ушул басмачы деген ат менен белгилүү болгон лидерлерге арналып атат. Кыргызстан боюнча Кудай буйрса, аты, анын канча жигити болгон, эмне күнөөсү үчүн камалды. Экинчи главасында кулакка тартылгандар боюнча маалымат. Бул мен Кыргыз биздин улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматынын архивинен алынган 1,5 миң адам боюнча маалымат кирип атат. Андан кийин 3-чү главада ошол саясий лидерлерибиз Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов өңдүү биздин лидерлерибиз. Мына ушул 3 этап менен 50-жылга чейинки биздин сталиндик саясаттын куугунтугуна айланып, курмандыкка айланган биздин жердештерибиз жөнүндө кетип атат. Эми бул тарыхчы катары менин жеке пикирим, архивдик маалыматтарга таянып бул жерге салынып атат. Ал эми аны коомчулук бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт, эми алардын маселеси болуш керек. Эми конкреттүү мына басмачы деген ат менен белгилүү болгон лидерлер жөнүндө чындыгында биз илимий изилдөөдө кошуналардан аркада калдык. Айрыкча Кыргызстандын түштүк аймагында Фергана областына ошол мезгилде баш ийип карап турган мезгилде тизмелерди карасак, биздики али күнгө чейин өзбек досторубуз, кошуналар, кыргыздарды, кыпчактарды, каракалпактардын баардыгын өзбектештиргенге аракет кылган. Аттарынын аталышында окшоштуктар абдан көп. Эми бирок биз аларды эмне менен далилдеп атабыз? Айылдардын аттары, ошол Фергана областы, Наманган району деп туруп, анан Кызыл Рабат айылы деп ар биринин тиги жет атасын изилдегенде ал өзбек эмес, кыпчак же каракалпак эмес, кыргыз экендиги чыгып атат. А биз билет элек, Аман Палванды билет элек, Мойдунбекти билет элек, Көршермат, Рахманкул, Мадаминбек, Жусугазы, Жаныбек казы, Айтмыреттерди эле билсек, азыр биз билбеген алардын жигиттеринин аттары, фамилиясы менен канча жашта экенинен бери чыгып атат да. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бизге кичине колдоо керек. Биз ошол Ташкенттеги архивдерде, Алматадагы архивдерде, Россиядагы архивдерде иштейли дейбиз, бирок тилекке каршы жогорку окуу жайында иштеген ол жаш тарыхчы эмес, чоң мундун өкүлдөрү деле айлык акы менен отурган үчүн илимий изилдөөгө, командировкаларга мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн биз ушул маселеге келгенде кыйналып калабыз да. Анан мен бир мисалды айтып берейин. Мына Аман Палванды Арстаналы Осмонбеков деген кыргыз атчандар полкунун башчысы колго түшүрөт. Колго түшүргөндө анан Аман Палвандан сурайт: Аман Палван, сен эгерде менин ордунда болуп, мени колго түшүргөндө сен эмне кылат элең дейт. Дегенде Аман Палван айтат:
Арстаналы Осмонбековду. Сен деген эл душманысың, сен чыккынчысың, мен сени ушул жерде койго окшотуп мууздамакмын деп жооп берет. Көрдүңүздөрбү? Мен дагы бир жактуу карагандан алысмын. Чында эле Мойдунбек деген болгон мына Баткен тараптан, мына Кызыл Кыядан. Аны дагы күнөөлөп жүргөн. Мойдунбек абдан жырткыч, каничер, аеосуз мыкаачы болгон деп. Азыр ошонун коргону бар. Барып таанышып келгенде ошонун урпактары бар. Аны көп айтып жүрөт. Мойдунбек бул баягы Алымбек татканын башын алган Чотон деген ноокаттык Чотон Манка деген болгон, өзүңүздөр уккан болсоңуздар, ошонун урпагы болгон деп. Анын туугандары, анын урпактарынан сурасаңыздар, Мойдунбекке чаң жугузбайт, кир жугузбайт. Мисалы азыр бир лидерди жамандасак, эртең уруш чыгып кетиши мүмкүн да, сен эмне деп атасың, сотко берем деп. Мойдунбектин урпактары башкача пикирде. Ошон үчүн биз эки жакты тең алып, калыс караңга аракет кылышыбыз керек. Мен ойлойм, ошон үчүн чындап эле басмачы деген бул биз жергиликтүү эл эч нерсени, эч кимди басып алганыбыз жок. Тескерисинче, ошол Орус империясы, кийинки Советтик Россия, мына ошол сырттан келип бизди басып алышты. Биздин лидерлерибиз ошого туура эмес кылып атасыңар, биз ага каршыбыз, өз жерибизди тебелетпейбиз деди. Бир гана жери утуп кетти. Социализм деген системанын эң баалуулугу бай кедей болбош керек, баардыгы бирдей болуш керек деген нерсе ошол мезгилде 20-30 жылдары Кыргызстандын халкынын 2%ке жакыны гана мисалы кулак деген категорияга жооп берген. 2%ке жакын 1,8. Калгандарынын орто дыйкан, анан кедей кембагал болгон. Бүгүнкү күндө салыштырып айтканда, мисалы эртең президент Жээнбеков чыгып туруп, бай кедей болбош керек, баардыгы бирдей болуш керек десе, баардыгыңар ортого мамлекеттик бюджетке өткөзгүлө десе, Кыргызстанда эртең граждандык согуш чыгат. 20-30 жылдарда куду ушундай маселеден чыккан. Кулактардан ошентип куугунтук жеген. Мал мүлкүңдү ортого бер дегенде мен бербеймин. Бул ата бабамдан калган мал мүлкү мен эмне үчүн колхозуңа берем? Бербесең, анда сен совет бийлигине каршысың, саясатын колдобойсуң деп анан депортациялаган, репрессиялаган. Бүгүнкү күндө да ошондой болот. Жанагы байлар, миллиардерлер каршы болуп, анан бийлик менен жарандардын ортосуна согуш чыгат. Мына ушундай салыштыруулар менен карап, бир кичине объективдүүрөөк кылсак жакшы болот эле деген сунуштамын. Мен ушул жерден токтото турайын, анан дагы талкуунун жүрүшүнө улайтам. Рахмат. Гүлзада эже, сөз сизде. Рахмат. Албетте тасманы көргөндөн кийин, андан кийин Тынчтык агайдын сөзүнөн кийин мен токтоло турган маселелерди айтып кетейин. Бул Чыгыш Түркістандагы саясий маселелер жана Казыбек Мамбетемин жөнүндө, ошондой эле Клара Саронкулова айтып өттү, бул локалдык басмачылык кыймылдарга токтолоюн деген да. Бул боюнча мына архивдик маалыматтарды карап отуруп, сөзсүз түрдө биз айтабыз, басмачылык кыймыл түштүк аймагында абдан курч мүнөздө өткөндүгүн белгилейбиз. Бирок ошону менен бирге эле түндүк Кыргыздарында дагы айрым жерлеринде басмачылык кыймылдын, айрыкча чек арага жакын жерде мына агай дагы басып өттү, Казыбек Мамбетеминдин катышкан басмачылык кыймылдын же болбосо ак чубак көтөрүлүшү деп Абдылда Кулчун, Сүйүндүк Турсундар жөнүндө маалыматтар кездешет. Зарема мүмкүн болсо архивдик маалыматтарды ала келдим эле, мына ошол экилерди азыр көрүп өтсөк да, ушул архивдик маалыматтарда мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Азыр алгачкылары мына бул архивдик маалыматтарда өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ушул Чыгыш Түркүстанга качкан, эмиграцияланган басмачылык, Аргасыздан качкан басмачылык кыймылдардын тизмеси берилген. Бул тизмеде 70-80% мына ушул эки басмачылык кыймыл менен түздөн түз байланыш болгондугу көрүнүп турат. Андан кийин бул тизмелерден кийинки бул болсо сурак алып жатканы, ошондой эле бул архивдик маалыматта көрүнүп турат. Бул Нарын кантону боюнча, ушул Нарын кантонундагы Арпа заставасына Жаныбек Казынын басмачылык кыймылдын калдыктары сөзсүз түрдө мына ошол эки басмачылык кыймыл менен байланышта бар экендиги жазылат. Мына бул архивдик маалыматтан көрүп турат. Бул Абдылда Жаанбаевдин, ошондой эле Сүйүндүк Турсундардын, Жаныбек Казынын
калдыктарына барып кошулгандыгы жөнүндө маалыматтар кездешет да. Анан эң кызыгы бул жерде Клара Сооронкулова, кайра артка тартсаңыз, Таласский кантон боюнча Клара Сооронкулова айтып өттү. Бул жерде 2 адамдын тизмеси берилет. Башкача айтканда, Талас кантонунда 2 корбашынын аты аталат да. Аларга Эгембердиев Кадырбай жана Айдаралиев Сүйөркул жөнүндө сөз болот. Ошондой эле бул Балыкбаев Жунус жана Сүйөркулов Айнаке болуп, булар ушул Гүлчө тарапка качып, андан ары Чыгыш Түркүстанга кеткендиги жөнүндө маалыматтар кездешет да. Бул менен сөзсүз түрдө ошол айтабыз, бул Түндүк Кыргызстандагы басмачылык кыймыл дагы бул Түштүк Кыргызстан менен түздөн түз байланышта болгон. Бирок ошон менен эле булар Түштүк Кыргызстандагыдай эң мисалы ошол кескин абдан курч мүнөздө болбой, булар анда-санда гана бул алардын аскерлери бул аз болгондо. Ал эми Ысык көл кантонун ала турган болсок, бул жерде биз сүрөттү көрүп турабыз. Бул Мансур Мамбеталиевдин сүрөтү. Бул Мансур Мамбеталиев жөнүндө тилекке каршы бир дагы архивдик маалыматта кездешпейт. Бирок биздин Борбордук мамлекеттик архивде сүрөт жана кино фондусунда мына ушул бир гана сүрөт сакталып калган. Бул болсо ал Мансур Мамбеталиевдин өлгөндөгү ошол сүрөтүн атайын советтик аскерлер ошол Кытайдан атайын операция менен колго түшүрүлүп келип, анан ошондон кийин бул факты катары тартылып алынган. Ал эми Чыгыш Түркүстанда, башкача айтканда бул Бай областында Бай окуясы жана Мансур окуясы деп кеңири баяндалат экен. Мына ошол Мансурдун жигиттери менен 1934-жылы ушул советтик операциянын негизинде бул колго түшүрүлүп келинген. Ошондой эле советтик операциянын негизинде Абдылда Кулчун, Сүйүндүк Турсундардын бул ат башыдагы ушул топтор булар барып Жаныбек Казынын тобуна барып кошулушкан, басмачылык топко. Мына алар дагы ушул 1934-жылы 10-ноябрда архивдик маалыматтар боюнча ошол Кытайдан колго түшүрүлгөн. Сүйүндүк Турсун ошо Кытайдан атылат дагы. Ал эми Кулчун жана Абдылда, Казыбек Мамбетеминдер болсо, мына ошол Кытай жергесинен колго түшүрүлөт. Колго түшүрүлүп, алар алгач Караколдогу түрмөгө алып келинет. Андан кийин аларга 1935-жылы эң жогорку жаза менен ошол РСФСРдын 58-1А беренеси менен атууга өкүм кылынат. Бирок 1935-жылы Казыбек Мамбетеминдики ушул 10 жылга Ташкентке ошо түзөтүү лагерине жиберилген. Башкача айтканда, биз муну менен басмачылык кыймылдын ошол Кытай жергесине аргасыздан эмиграцияланышы жана ошондой эле ал жерден Жаныбек Казы дагы сөзсүз түрдө Чыгыш Түркүстанда ушул саясий бай окуяларга активдүү катышат дагы. Андан ары алар Пакистанга, Ооганстанга, Ооганстандан Пакистанга, Пакистандан Түркияга качууга аргасыз болушкан. Мына ошол эки бүгүнкү күндө Түркияда жашап жаткан Өзгөн деген ат менен Парпи Өзгөн жана ошондой эле Парпибай Ажы, бул Тажыгүл Күнтүстүн чоң атасы Өзгөн деген атты алып жүрүшөт. Мына ошол экинин урпактары 40 үй бүлө ошол Пакистандан качып кеткендиги белгиленет. Башкача айтканда, бул басмачылык кыймылды кеп кылууда жана башында айтып өттүк, бул советтик аскерлер менен ошондой эле басмачылык кыймылдын ортосундагы байланыш жөнүндө. Бул ушул Нарын кантонунда, башкача айтканда, ат башыдагы Чештөбө жана Шаркыратма болуштугундагы ак чубак көтөрүлүшү, башкача айтканда бул басмачылык кыймыл деп атпайбы? Мына ошол басмачылык кыймылды ошол мезгилдеги партиялык кызматкер Ыбырай Тойчунов бир топ адамдарды сактап калган да. Анткени мына ошол эки Кытайга качып бара жаткан жерде ошол чек арада 200 адамдай атылган. Ошондо командировкага атайын барып, Ыбырай Тойчунов ошол жерден бир топ адамдарды сактап калгандыгы жөнүндө архивдик маалыматтар да кездешет. Ошондой эле эл арасында дагы маалыматтар кездешет да. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө азыр сөз болуп жаткандай, биз тарыхтын тактап, анын ар бир ошол архивдик маалыматтар менен, ошондой эле эл арасында жазылган маалыматтарды да биз абдан такташыбыз керек.
Анткени айрым маалыматтарда, мисалы ат башыда жыйналган маалымат боюнча айтылат, Сүйүндүк Турсундун 500дөн ашык аскери болгон депчи. Бирок чындыгында андай болушу ыктымал эмес. Эгер архивдик маалыматтарга карай турган болсок, бул Түндүк Кыргызстарда 50дөн же болбосо 70тен ашпаган эле жигиттери болгон да. Анчалык массалык түрдө же болбосо 1000, 2000ге чейин анын жигиттери болгон эмес. Ошон үчүн сөзсүз түрдө тарых өз таасын баасын алат деген ойдомун. Анан бул бүгүнкү талкуу өтө маанилүү деп ойлойм. Анткени мына ушул эки тарыхтагы ушу олуттуу маселелерди, анын ичинде басмачылык кыймылга мындан ары дагы кеңири изилдөөлөр, Тынчтыкбек агай айткандай, жеке эле Кыргызстан эмес, ошондой эле башка дагы, мына Түркиядагы, Пакистандагы, мына бүгүнкү күндө Жаныбек Казынын урпактары Пакистанда жашап жатышат. Мына ошол жерде мүмкүн архивдеги маалыматтар дагы тастыкталып, дагы кеңири коомчулукка жетсе деген ойду айтып кетмекчимин. Рахмат, Гүлзат айым. Кийинки каалоочулар болсо, же мен суроо берейин дегенде, Зухра айым, сиз сөз сизде. Саламатсыздарбы, бардыгыңыздар, бар болуңуздар, арыбаңыздар. Мен кошумча катары ушул мага чейинки сүйлөгөн агай эжелердин сөзүнө кошумча кылып, анан өзүмдүн оюмду дагы айта кетейин. Негизинен басмачы деген термин тууралуу роликте дагы кыскача айтылып кетти. Бул басмак деген этиштен келип чыгат, басып алуу. Анан дагы маанилүү кошумча, бул басмачы деген термин бир эле Совет доорунда пайда болгон жок. Бул ушул Орус империясы мезгилинде дагы каракчы жана талоончу маанисинде колдонулган. Бул боюнча окумуштуулар дагы белгилешет. Анан ошо дүйнөлүк илимий эмгектерде ушул каракчы талоончу маанисинде. Ал эми басмачы деген термин бул Совет мезгилинде аябай атактуу болуп кеткен да. Ошондой дүйнөлүк илимий эмгектерде ушул эме кирди. Анан дагы бир кызык жагдай бар. Ошол эле кезекте биз басмачы деп атабыз, анан бул бир жактуу айтылып атат Совет мезгилиндеги эмгектерде. Анан алар өздөрүн ким деп атаган деген маселе жаралат да. Бул албетте кызуу туудурат. Анан мен дагы изилдеп көрдүм. Баймырза Хайит, Тынчтыкбек агай айтып кеткен, бул чындыгында көп эмгектерди немис жана түрк, англис тилдериндеги басмачылар тууралуу китептери бар. Анын изилдөөсү боюнча алар өздөрүн мужахид деп аташкан экен. Мужахид деген бул жихадтын катышуучулары, орусчасы маджахет да. Анан эми алар ким? Алар жана ислам үчүн ыйык согушка чыккандар деп аталат да. Анан акыркы убакта Түркияда дагы ушул боюнча көп илимий эмгектер жаралып атат. Акыркы жылдардагы эмгектер боюнча мисалы Андижан Ахат, Али Бадемжи деген авторлордун, алардын изилдөөсү боюнча алар өздөрүн корбашылар деп аташкан экен. Корбашы деген ким? Бул басмачы отряддарынын башчысы да. Анан ошого улай эле бул кыймылды корбашылар кыймылы деп дагы аташкандыгын айтат да. Эми мен кыскача токтоло кетейин. Негизи эле бул Гүлзат эжекебиз роликте туура айтты. Басмачы кыймылынын ушул келип чыгыш окуясы бул Түркистан же болбосо Кокон автономиясы. Кокон автономиясы бул ушул Совет бийлигинин альтернатива катары ушу жергиликтүү элдер, жергиликтүү лидерлер тарабынан жарыяланган. Бул 1917-жылы ноябрь айында. Анан көп өтпөй эле 1918-жылы февралда Кызыл армия бул азыркы Коконго, Өзбекстандагы ошол шаарга кирип келип, жер менен жексен кылып шаарды талкалап, анан бул автономияны жоготот да. Анан ушуга бир протест катары жергиликтүү элдердин арасында а дегенде мында баса белгилей кетели, а дегенде Фергана өрөөнүндө жаралды 1918-жылы. Анан ушуга улай эле көп өтпөй Ферганадан кийин Бухарага, Хорезмге жайылтылып, анан бүткүл Орто Азиялык кыймылга айлантылды да. Анан изилдөөлөрдө негизинен ушул басмачылардын 3 очогу болгондугу белгиленет. Алар кайсылар? Фергана, Бухара жана Хорезм да. Эми мен Кыргызстандын тарыхына кичине кайрыла кетейин. Кыргыздар бул Фергана өрөөнүндөгү басмачыларга киришкен да. Анан Фергана өрөөнүндө басмачылар экиге бөлүнгөн экен. Биринчиси толук басмачылар, экинчиси бул өрөөндүк басмачылар да. Анан кыргыздар ушул мисалы Жаныбек Казын айтып атабыз, дагы башка көп лидерлерибиз бар кыргыздар Ферганадагы толук басмачылардын өзөгүн түзүшкөн да. Анан жанагы бүгүнкү күндө ошо биздин агай эжекелер туура айтып атат, ушундай суроо жаралышы мыйзам ченемдүү да. Биз азыр эгемендүү мамлекет болдук.
басмачылар булар улуттук боштондук кыймылды көздөгөн батырларбы же каракчыларбы? Анын себеби советтик историография бизге дайыма буларды каракчы, улуттук буржуазиячыл, иш кылса болгон терс пикирлер менен каралап келген да. Ошол эле убакта бул совет мезгилинде эле батыш изилдөөлөрү, америкалык изилдөөлөр тескерисинче пикирлер айтылат да. Мисалы, анан аларды советтик тарыхчылар булар деген буржуазиялык тарыхчылар биздин тарыхты бурмалап атат деп күнөөлөшкөн да. Анан дагы бир маанилүү маселе, ошол мен өзүм дагы акыркы жылдарда англис тилиндеги булактарды карап атам. Ошол англис тилиндеги интерпретациялардын ичинде дагы айырма бар да. Мисалы, бирөөсү айтат, бул мусулман элдеринин ушу совет бийлигине каршы көтөрүлүшү дейт. Анан кээ бирөөлөр айтат, бул улуттук боштондук кыймыл дейт да. Ошондуктан мындай муну дагы көп изилдеш керек деп ойлойм. Анан бир аздан кийин Миржан сизден сурано келет. Мага сөз берсеңиз, мен жанагы агай айтып кеткен Төрөкул Жанузаков анан ушу басмачы кыймылынын түк пантүркизм менен байланышына токтоло кетейин. Чоң рахмат. Рахмат, Зухрайым. Кубанычбек мырза, рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу талкуунун катышуучулары. Бул жерде азыр Жолдошбек агай айтып кетти. Бул инсандарды мындай лидер деп эле айтышыбыз керек. Ушундай убакыт келди деп мен дагы ойлойм да. Анткени эл аралап ушул жүргөндө ушул Баткендин аймагында булардын белгилүүлөрүнүн белгисиздери абдан көп да. Мисалы, бизде ушул Баткен аймагында корбашылардын мындай мен эч жерде эми болбогон ушул окубаган, анан бир гана ушул элдин оозунан гана корбашылар жөнүндө, 7 корбаш жөнүндө, кечиресиздер, 4 корбаш жөнүндө, 5 корбаш жөнүндө ушундай бир маалыматтарды тактоого аракет кылып жүрөм да. Булар Бекташ, Гайып, Мадали, Кандек, Пакыр деген корбашылар. Булардын арасынан Кандек корбашы деген ошол мезгилдеги совет бийлиги менен булардын арасынан дагы мындайлар бар экен да. Ошол эле бир эле мезгилде совет бийлиги менен ымалашып, биргеликте иштешип кеткендер бар экен. Алардын бири ошол Кандек корбашы деп коет экен. Ошол 80 жашка чыгып өткөн экен. Ошол совет бийлиги менен мындай жана айтканда ымалага келген корбашылардын бири деп айтылат экен да. Анан булардын тың жашагандыгы тууралуу ушул эл арасында алар мындай бай болгондо, жана Жолдошбек агай айтты, бүгүнкү күндө эгерде миллионерлерди ушул мамлекетке өткөзгүлө деп койгон болсо, алар мындай граждандык эме чыгышы мүмкүн. Ошондой эле салыштырууда айтайлы да. Мисалы, биздин ошол байлардын бирөөсүнүн мынандай ошол мезгилдеги ошол казылар, юристтер тарабынан ушундай берилген документтер, васыйка, жер укуктары тууралуу документтер. Булар бири гана мындай өзүнүн баягы эл арасында кадыр баркынан эле эмес, ушундай материалдык жерге болгон башка укуктарынан ажырап, ушул эмелерден куугунтукталып, булар мындайча айтканда совет бийлигинен абдан эле запкы жеген адамдар катары мындай эме экенин айта алабыз да. Анан дагы бир булардын арасында мага чейинки Тынчтыкбек агай, Жолдошбек агайлар, эжекелер айтып атышты, билимдүүлөр абдан көп болгон деп. Алардын арасында ага дагы бир мисал, булардын урпактарынын колунда бүгүнкү күндө ушул биз билген эле ушул Баткендин эле аймагында абдан көп мындай араб тамгасы менен жазылган мындай чыгармалар, газалдар, ар кандай чыгармалар, китептер абдан көп экени байкалды. Буларды эмне кылабыз деген маселеде балким булар боюнча мисалы үчүн мамлекет ушундай бир акча бөлүштүрөбү, ушуларды сатып алабыз. Булар бүгүнкү күндө деле жүрөгүндө калган. Алар ушундай аларга калган мурастарды деле бүгүнкү күндө мындай аксакал адамдар бир жагынан коркот деп так айта албайсың, эми кандайдыр бир жүрөктө, бир канда бир коркуу сезими калган да.
Анткени буларды абдан ошол мезгилде мындай көп запкы жешкен, өздөрү эле эмес, анын тууган уруктары дагы. Бүгүнкү күнгө дагы ал ушул эмеде болуп келет. Анан негизи мен айтайын деген эмелерим ушул. Буларды арасынан эми буларына ким деп айтканда, булардын баарын эле баатыр деп айтканга дагы болбойт экен. Анткени дагы деле эл аралап жүргөндө ушундай маалыматтар болот, абдан мындай аларды баягы камкор катары эл арасында сүрөттөгөн, айтып берген адамдар бар экен да. Балдарына өзүнүн бүгүнкү күнгө мындай аксакал адамдардан сурап ушундай маалыматтарга ээ болдук да. Рахмат. Биринчи документти жакыныраак көрсөтөсүзбү? Биринчи документ. Мынакей агай. Мукабасын сыртын көрсөтсөңүз. Бул сырты жок, болгону ушул. Китеп туура. Жок, дагы үлгүрбөй калдым. Мен скриншот кылайын деп атпаймынбы? Жакыныраак кайра. Агай, мен эмеге жибергенмин кыздарга. Мен эмесаңыз жиберип коем. Буларды ошол бизге ушинтип түшүндүрүштү, жер тууралуу документтер деп. Жер укугун Жер укугун тастыктаган документтер. Азыркы госакт деп коебуз. Госакт, кызыл госакт деп коебуз. Вакыф сыяктуу. Эгерде мына менде алып баруучу катары бир суроо пайда болду да, басмачылар ким болгон дегенге улай эле суроо да. Мына алар басмачылык кыймылында бирдиктүү бир борбор болгонбу? Же ар бир уруу кокту болот, байлары, манаптары өз жерин, өз жайытын үчүн эле, өз уруусу үчүн эле, өз мал мүлкү үчүн эле согуш жүргөнбү? Анткени мына азыр анда эмес, азыр ал тургай биздин саясий элитада баягы кландык, жердешчилик, улуучулук деген нерседен ошондон ошол учурда ошол биригип бир фронт болуп чыгуу жөнүндө бир аракет жок дегенде сөз болгонбу? Же ар бир уруу, кландар өз-өзүнчө ал тургай өз ара баягы талаа командирлериндей болуп бир жер талашып, таасир талашып согушканбы? Биримдик болгонбу басмачылык? Бир өрөөндө же бир аймакта ким жооп бере алат ушуга? Уруксат берсеңиз, мен Зухрайым. Абдан туура маселени көтөрүп атасыз, Мирлан мырза, бар болуңуз. Чын эле ушул чет өлкөлүк изилдөөлөрдө эмне үчүн басмачылык кыймылы жеңилип калды деген маселелер көп көтөрүлгөндүгүн мен байкадым. Ошол эле Баймырза Хаитбендин башка изилдөөчүлөрдүн эмгектеринде айтылат, америкалык жана анан чын эле эмне үчүн жеңилип калды, мен азыр бир аздан уруксат берсеңиздер Ахмет Заки Валидовго дагы токтолоюм. Ошо ал дагы анализдеп көрүптүр. Эмне үчүн жеңилди да? Биринчиден, сиз айтып кеткендей, буларда борбордук координациялуу борбор болгон эмес да, координациялап турган. Анан экинчиси, буларда идеологиясы да, азыр мен идеологияларына токтолуп кетейин, ушу бирдиктүү бир идеология болгон эмес. Анан ошо туркиялык тарыхчылар дагы көп белгилешет. Баймырза Хайт менен бирге булардын дагы бир жеңилишинин себеби жана аскердик жардам маселеси да. Ушул аскердик жактан дагы анан Кызыл армия чын эле үстөмдүүлүк кылып кеткен. Муну дагы айта кетели. Анан айрым учурларда ушул жалпы Орто Азия масштабында ала турган болсок, булардын лидерлердин арасында атаандаштык дагы болуп болгон. Жана келишпестиктер. Бул дагы ушул кыймылдын жеңилишине алып келген бир негизги факторлордун бири катары айтсак болот да. Мына ушундай факторлорду алар бөлүп көрсөтүшөт да. Пантуркизм менен байланышын азыр айта берейин, же бир аздан кийин кайрылалыбага? Мүмкүн болсо айта бериңиз, кыска эле. Кыскартканга аракет жасайм. Жарым сааттай эле убакыт калды, ошону эсиңерден чыгарбасаңыздар, ошон үчүн компактуу ой. Мен да убакытты карап атам, кыскача айтканга аракет кылайын. Эми Совет доорундагы булактарда бул басмачы кыймылынын идеологиялык негизин панисламизм жана пантуркизм түзгөндүгү белгиленет. Панисламизмге дагы көптөгөн далилдерди берип токтолсок болот. Эми ага убакыт тардыгына байланыштуу мен пантуркизмди гана токтолуп кетейин. Ушул пантуркизм маселесине келсек, чындыгында эле
бул Түркистандын улуттук эгемендигин жана пантүркизмди жактаган саясий лидерлер, жетекчилер, алдыңкы интеллигенция өкүлдөрү булар басмачы кыймылын колдошкон. Уруксат берсеңиздер, мен ушу Орто Азиянын ордуна Түркистан деген терминди колдонойм. Бул тарыхта колдонулат, анткени ал убакта ушул Түркистан деген термин эң кенен колдонулат. Ушу Совет бийлигинин алдыңкы алгачкы жылдарында эле. Эми жанагы алдыңкы кишилер колдогон деп атпайбызбы? Аларга мисал катары башкыр, теги башкыр, атактуу чыгыштануучу Ахмет Заки Валидов, орусча булактарда Ахмет Заки Валидов деп берилет, түркчө булактарда Зеки Великий Тоган, же болбосо казактардын белгилүү саясий ишмери, кийинчерээк аны Түркистан легионунда идеолог катары Гитлердик командование кызмат башчысы суранышкан. Бул баарыбыз эле жакшы билебиз, Мустафа Чопай, булар дагы ушул кыймылын колдошкон. Анан дагы сырткы факторду дагы унутпашыбыз керек. Бул Түркиядагы мурдагы Осмон империясынын коргоо министри, атактуу саясий Анвар Паша, түркчө Энвер Паша деп айтылат. Ушул Анвар Паша бул дагы ушу пантүркизмди абдан жактаган киши болгон, Орто Азияга келип, анан басмачыларга кошулуп 1922-жылы азыркы Тажикстанда каза болгон да. Эми Түркистан элдеринин биримдиги идеясынын алкагында басмачылар менен кошо күрөшкөн лидерлердин арасында Төрөкул Жанузаков тууралуу өзгөчө сөз кылууга арзыйт. Бул багытта мен Тынчтык агайды колдойм. Тынчтык агай абдан туура белгиледиңиз. Төрөкул Жанузаков ушул Совет бийлиги тарабында иштеген, абдан чоң кызматтарга чейин жеткен. Мисалы, Түркистан АСРдин Борбордук аткаруу комитетинин төрагасынын орун басарлыгына 1920-жылы дайындалган да. Анан кызык жагы, бул ошо өтө чоң жогорку мамлекеттик посттордо туруп, анан өзүнүн пикирин алмаштырып, өз ыктыяры менен басмачыларга кошулуп кеткен да. Анан бул Түркистан элдеринин эркиндиги үчүн күрөшкөн лидер катары айтылат. Анан эң негизгиси киши ушул эки китеп жарыяланды бизде, жана Зарема көргөзүп койсоңуз, биринчиси бул Кушубек Качыбеков агай 2019-жылы жарыялады. Бул аябай көлөмдүү эмгек. Экинчиси Зарема көргөзүп кое аласызбы? Экинчиси бул Кушубек Качыбековго абдан көлөмдүү эмгек. Кушубек Качыбеков агайга рахмат айтабыз. Биринчи жолу жарыяланган эмгекте биринчисин көргөзсөңүз Зарема. Төрөкул Жанузаков Түркистан жаңырыгы деп аталат. Экинчиси бул Кушубек Качыбековго. Экинчиси Төрөкул Жанузаков окумуштуулардын эмгектеринде деп аталат. Бул китепчени биз тарыхчы Кемелбек Кожомкулов агай экөөбүз түзгөнбүз. Ал жерде Төрөкул Жанузаков тууралуу макалалар топтому жарык көрдү. Эми Ахмет Заки Валидов бул Түркистан биримдиги идеясынын демилгечиси болгон. Анан бул дагы ушу басмачы кыймылдын өтө көп эмгектерди жарыялаганда, анан мен мунун эмгектерин анализдеп чыктым. Анан кызык жагы, Төрөкул Жанузаков тууралуу өтө баалуу маалыматтар ушул Тогамдын эмгектеринде жолуктурабыз. Ал айтат, мен кыргыздардын ичинен көргөн ушу түрктүк эң кадыр барктуу жана эң интеллектуал киши Төрөкул Жанузаков эле деп өзү эскерет да. Анан ушул жашыруун уюмдар түзүлө баштаган. Анткени большевиктер уруксат берген эмес да. Мыйзамдуу түрдө уруксат бербегендиктен жашыруун уюмдарды ушу Ахмет Заки Валидовдун демилгеси менен, мисалы Түркистан улуттук биримдиги 1921-жылы Бухарада түзүлгөн. Анан Ташкентте, Самаркандта жашыруун курултайлар болгон. Анан ушул курултайларда Төрөкул Жанузаковдун ролун активдүү катышкандыгын жогору баалайт да Зеки Великий Тоган. Анткени анан кызык жагы, жашыруун курултайларга ошол мезгилде саясий ишмерлер Казакстандан, мисалы Алихан Бөкейханов, Турар Рыскулов, Ахмет Байтурсун, анан ошол эле учурда Өзбекстандын алдыңкы лидерлери, жадичилери, Муневер Кара жана башкалар өздөрү өкүлдөрүн жиберип тургандыгын ушу Зеки Великий Тоганын эмгектеринен айтабыз. Анан кызык жагы, булар демек басмачылар менен кызматташып атат, басмачылар тарабында. Анан булар жана кызык жагы, бул курултайлар өткөрүлүп турат. Ошол курултайларда Түркистан биримдигин эл аралык деңгээлге алып чыгуу, улуттук интеллигенция арасында ушул Совет бийлигине каршы оппозиция бар экендигин жарыялоо, анан чет өлкөлөрдө ушул уюмдардын өкүлчүлүктөрүн ачуу тууралуу маселелер көтөрүлгөн да. Ошондуктан Зеки Великий Тоганга Европага барып, анан ал жакта Чокай менен бирге Түркистан улуттук биримдиги уюмунун борборлорун ачуу тапшырмасы берилген. Ошентип 1921-жылы октябрь айында Зеки Великий Тоган чет өлкөгө эмиграцияга кеткен. Ал эми Төрөкул Жанузаков тилекке каршы
28 жашында 1921 декабрь айында ушул кызыл айманын операциясы учурунда курман болгон да. Негизи кыскача ушул. Чоң рахмат. Зухрайым, рахмат. Эми башка суроолор каралабы азыр? Менде бир маалымат бар эле, ошону айтып койбоймунбу? Мына Менде бир кечиресиздер, баардык катышуучулардан өтүнүч да мындай жеке мисалдар абдан көп айтып отурсачы. Негизи мындай жалпы басмачылардын аскерлерин гана талкуу, кийин дагы буюрса талкуулар болот да, жалпылап мүмкүн болсоча сүйлөсөң. Ошо эмеде менде деген азыр эки жалпы суроо бар да. Азыркы деген учурда Алло. Кечиресиздер, баягы биз пландабаган суроо болуп кетти. Ошон үчүн жалпы маалыматты мындай кириш сөз катары кабыл алсаңыздар бүгүнкү конференциябызды. Буюрса мындан ары дагы бул теманы уланткан ушундай талкуулар болот. Азыр сөздү Жолдошбек сүйлөп аткан, сөз сизде. Биздин сөзүбүздү бузуп кетти. Бул жерден Байел Исаев деген биздин дискуссия. Алло, мени угуп атасыздарбы? Ооба, угуп атабыз. Мен могу телефон. Мына бул басмачылык боюнча менде мындай бир жаңы маалымат бар эле. Мүмкүн сиздер уккансыздар. Эргеш Корбашынын 18.000 аскери бар дейт. Кээ бир маалыматтарда 20.000ден 24.000ге чейин жигити болгон. Ошол эле Мадаминбектин мурда баягы кызылдарга кызмат кылып жүрүп, кийин Төрөкул Жанызаковго окшоп басмачылар тарапка өткөн. Анын 5.000 жигити болуп атат. Шер Мухаммедбектин 6.000 аскери, Калкожонун 3.000ден ашык, Аман Палвандын 2.500ден ашык, Парпинин 3.600, Парпи деген ат 2-3 ат кездешет басмачылардын арасында. Мойдунбектин жанагы кып-кызыл кан ичкис болгон деп жаманатты болуп калган Мойдунбектин 4.500 аскери болгон. Нур Мухаммедбектин 3.900, Жаныбек Казынын 5.700. Мына ушул жогорудагы аттар аталган 9 лидердин жалпы 52.200 жигити болгон. Бул мына ушул Фергана өрөөнүндөгү басмачылардын аскери болду. Эми ошол мезгилде ушул жерди жерлеп турган баягы кызылдардын канча аскери бар эле Фергана областында деген суроолорду да биз карашыбыз керек. Ал боюнча так азыр кызыгып изилдей элекпиз да. Анан чындап эле жогоруда эжеке туура белгиледи, эмне үчүн жеңилип калгандыгы боюнча. Күч бирдей эмес эле. Бардыгы лидерлер, региондон чыккан лидерлер эле, алар топтолуп бир пикирге келе алышпады. Алардын башын бириктирген бир гана нерсе, ошол динсиздер келип биздин жерди басып алып атат, биз ошого каршы туралы деген диний, анан регионалдык патриоттук сезимдер гана бириктирди дагы. Кээ бир жана чечүүчү маселелерге келгенде жанандай ойлору бир жергеден чыкпай, ар кимиси өз алдынча күрөшүп, жанандай жеңилип калууларга душар болуп, анан алды тиги Түркияга чейин качып кетип аткандыгы да ушундан. Анан эми дагы бир жагынан айтышыбыз керек. Ошол жанагы 19-кылымдагы Курманжан Даттакага окшогон лидерлер дагы чыкпады да, эркек ошол лидерлердин арасынан келгиле күч бир эмес, элди кырып алабыз, жакшына сүйлөшөлүк деген жанагындай бир компромисс жолу менен чече турган лидерлер да болбоду. Булар жандай агрессивный, эмоциональный мамиле кылышып, ушундай болду. Мына 16-жылдагы үркүн деле ошондой болду да. Ошол чыгып туруп лидер катары бирөө айтып, койгула күч бирдей эмес, элди кырып алабыз деген саясаттын жоктугу же болсо дагы анын бириктире албагандыгынын айынан Кыргызстандын түндүк аймагында канча эл кырылды. Болбосо ал түштүк аймагында башталган, Ходжентте, анан Ошто ошол эле 16-жылдагы көтөрүлүш. Ушундай нерсе
багы лидерлерди, doğru лидерлерди тандайт экен да. Рахмат, убакыт алмашат. Ошол теманы жалпылап айткан жалпы бир суроо бар экен, кызыктуу. Леон Троцкий деген биздин азыркы дискуссияга көз салып жаткан угарман экен. Жалпы суроо дейт баарыңыздарга. Саламатсыздарбы? Ошондо басмачылар патриоттор болсо, патриот деген сөз тырмакчада алыныптыр. Патриот болсо, эмнеге алар Кокон автономиясын түзгөндө кыргыздарды кырган атаман Монстров менен бирге болушту? Кызыл аскер эмнеге үстөмдүк кылды? Балким басмачыларды көпчүлүк карапайым эл душман көрчү деп Леон Троцкийден суроо түшүп атат да. Жакшы, мен кошулайм анда. Абдан жакшы. Мен жакын деле ошо Троцкий жөнүндө бир сериалды көрдүм да. Ошо жигит дагы көрүп койсунчу. Троцкий, Ленин, Дзержинский өздөрү большевик болуп туруп кантип карапайым кишилердин өздөрүн да кыргандыгы жөнүндө абдан ушундай арт тараптуу кылып жакшы тартылган фильм экен. Мен айтайын дегеним, эмнеге басмачылардын кыймыл акырындап сейилдеп калды дегенге биз баардыгын объективдүү айтыш керек. Большевиктер кыймылынын ичинде бул жөн эле согуш боло берген жок. Андан тышкары дагы аялдардын теңдиги, башка ар кандай таптык айырмачылык болбосун деп реформалар дагы жүрдү. Агартуу жаатында реформа жүрдү. Ошондуктан карапайым кишилер акырындап алардын реформасын өздөрү көрүп, анан акырындап совет бийлигин, кеңеш өкмөтүн колдой баштагандыгын айтыш керек. Мына Курманжандакка эмне үчүн болгон жок деп атабыз. Уркия Салиева Курманжандакка сыяктуу эле мыкты киши болду. Ошол мына 1927-28 жылдардан тартып кыргыздын алгачкы мыкты айымдарынан киного тартылгандар чыга баштады. Алгачкы тракторист айымдар чыкты. Алгачкы кийин дарыгер айымдар чыкты. Ошондуктан биз мындай совет бийлиги жөнүндө айтканда, албетте басмачыларды өзүбүзгө тартышыбыз керек деген Фрунзе сыяктуу инсандар да болгондугун айтышыбыз керек. Мисалы үчүн Маданбек деген бул интеллектуал киши болгон, бир топ эле билимдүү. Ал Фрунзенин сөзүн угуп, макул деп өзүнүн реформага мындан ары биз да кошулабыз деп туруп кызылдар тарабынан өтүп келген учуру да болгон. Бирок парадтан өткөн сүрөтү бар. Кызылдардын жалган сөздөрүнө тоюп туруп, жок, улуттук боштондук керек экен деп Төрөкул Жанузаков сыяктуу болуп, тескерисинче кайра басмачы кыймылына өткөн болгон. Бул трагедия, такал тагдыр айланышкан доорду биз жалаңгада коммунисттик көз караш менен карабашыбыз керек да. Коммунисттердин ичинен дагы, мисалы үчүн, бир айылдан бир басмачы чыкса, бүт айылды кырып салган дашнакчылар да чыкты да. Алардын баардыгында биз ачык жазышыбыз керек. Ошондуктан биз бул жерде бир режимди байкабай колдоп албашыбыз керек. Тоталитардык режим дегенде биз социал демократиялык жакшы урандарды жүзөгө ашырган жагы дагы бар. Анан бир партиянын диктатурасын орнотуп алып, элди эзген сталиндик режимди орноткон учурлары дагы бар. Демек, ошондой сталиндик режимге каршы чыккан учурда басмачылык кыймылы прогрессивдүү иш жүргүздү деп эсептейм. Ал эми реформага каршы чыкса, анда басмачылык лидеринин кээ бир кишилери бул элдин таламына каршы чыкты. Ошондуктан бир беткей баа бербегенге аракет кылышыбыз керек деп эсептейм. Буга чейинки берген суроома рахмат, Тынчтык агай. Дагы тактай кетейин да, ошо басмачылык кыймылдын биримдиги тууралуу, бирдиктүү борбор болгонбу, бир фронт менен чыга алганбы дегенден тышкары дагы алар өз ара атаандашып, ачыктан ачык чабышкан учурлар, согуша кеткен учурлар барбы мындай тарыхый документтерде же эл оозунда? Абдан көп. Ошо большевиктер тарабын макул көрүп, мынасага келейин дегенде, мынасага келбеген башкалар өлтүрүп турган. Бул мына Зухра айым абдан жакшы айтты. Эл аралык деңгээлде дагы басмачылык кыймылын толук колдошу эч мүмкүн эмес эле. Себеби эл аралык чөйрө дегенде бир беткей эмес да. Бири монархисттер, империалисттер, бири ушу чакан өлкөлөрдүн, империалисттик өлкөлөрдүн боштондугун колдогон кишилер. Демек, алар дагы бир жактуу болушкан эмес деп эсептешибиз керек дагы. Ал эми согуш учурунда бир жакшы суроо бар. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда 42-жылы Сталин бул басмачыларга каршы күрөштү токтоткондугуна ушул экинчи дүйнөлүк согуштун өзүнүн таасири тийдиби деп абдан сонун суроо экен. Түздөн түз таасири тийди. Ал учурда өзүңүз көрүңүз,
Гитлер дагы кээде Сталинди өзүнүн тарабында тартып алган учур болду дагы. Риббентроп-Молотов пактына негизденип. Анан Сталин менен кайра Гитлер чабышты. Ошол учурга ылайык эсирди колдогондор болду, колдобой койгондор дагы болду. Финляндия 44-жылдан кийин гана эсирди колдой баштаган. Себеби Финляндияга эсир кол салган. Басмачылык кыймылды ушундай баскычтарды өттү деп эсептейм. Рахмат. Дагы бир кызыктуу суроо экен, мына ушул басмачылык темасы, мына азыр ушул биздин дискуссияга көз салып тургандар арасында дагы мындай диссонанс жаратып аткандай да. Суроо Байел Исаевден: эгерде кызылдар, тырмакчада кызылдар алдамчы болсо, Кызыл армиянын курамында согушкан Жусуп Абдрахмановду же Саякбай Каралаевди кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы чыккынчы катары көрсө болобу деп жатышат да. Мына бизде баягы ак кара, бул да бир жагы жакшы же бир жагы жаман болуш керек, ак же кара болуш керек деген көз караштан арыла албай аткан окшойбуз да биз коомдо эле. Мына ушундай суроолор жаралат. Мындай суроо абдан көп болот баардык деңгээлде. Ушуга эмне деп жооп берет дегениңизде? Бир сөз менен айтканда, мен советтик стилдеги мамлекеттүүлүктү сактоо аркылуу Жусуп Абдрахмановдор азыркы эгемендигибизге пайдубал түзүп берди. Аларды чыккынчы деген кишилер тарыхты билбеген кишилер. Анда басмачылар дилин болуп калып атпайбы? Басмачылар бул идеологиялык согуш болуп атат. Идеологиялык согуштун аркы тарабындагылар да Кыргызстандын эгемендиги үчүн күрөштү. Эми бир кызык, Кокон автономиясы эмес, Түркстан автономиясы деш керек. Ал өлкөдө көп партиялуулук, демократиялык, либералдык система кириши керек деп эсептеген көп урандар айтылган. Ошол урандар 1991-жылы большевиктик система кулагандан кийин калыбына келбедиби? Азыр көп партиялуулук бар да, азыр эгемендик бар да бизде. Демек, бул большевиктер тарабына кирбеген жактындагы идеяларынын мыктылары урпактар тарабынан кийин колдонулду. Большевиктер алып келген идеялардын ичинен, мисалы үчүн, баягы байманап кедей дебестен баардыгына тең бирдей мүмкүнчүлүк түзүш керек дегенди, мисалы үчүн коммунист эмес далай өлкөлөрдө деле мындай табигый түрдө демократиялык, эволюциялык, либералдык бир реформалар аркылуу жүзөгө ашырып жатышат. Мына ошону биз караш керек. Сөзсүз эле согуш түрүндө эмес, либералдык реформалар аркылуу дагы өлкөнү, коомду жакшы деңгээлге алып келиш керек деген. Мына бүгүн биз бейөкмөт уюмдар жөнүндө талкуу болуп атат. Бул дагы күрөш, бул дагы басмачылар менен күрөш сыяктуу эле. Биз өкмөттүк эмес уюмдар аркылуу акуулдук, жарандык коомду чыңдап жатабыз. Ошону каалабаган кишилер кээде ушу депутаттардын арасынан чыгып атканын дагы көрүп жатабыз. Демек, күрөш уланып атат. Азыр Жолдошбек мырза кол көтөрүп атат, анан кийин Гүлзада Жайнулгабыз. Үнүн чыгарып коюңуз. Менин жеке көз карашымда мына угармандар жакшы суроолорду берип атат. Чындап эле мыйзам боюнча мамлекеттик кызматкер болобу же жөнөкөй жаран болобу, ошол мезгилде дагы РСФСРдын мыйзамдарына ылайык баардыгы бирдей укукка ээ эле. Бул биринчи. Экинчи, социализм деген идеянын дагы баалуулугу, бай кедей болбош керек, баардыгы тең укуктуу болуш керек деген принципти карманган. Ошон үчүн дагы булар кыска убакыттын ичинде большевиктер партиясы тез арада калктын көпчүлүгүн түзгөн кедей кембагалдардын колдоосуна ээ болуп, анан кошо жашап аткан те байыртан бери кошунасы бирөө кулак болуп чыгып келип куугунтукталды, бирөө басмачы болуп жаманаттуу болду. Советтик бийликтин, большевиктер партиясынын элди өзүнө тарта турган эң негизги жанагы туз көзүрү бул социализм деген идея менен өзүнө тартып алды да. Эми ошол жерде чындап эле биз бүгүнкү күндө тарыхчылар, эми бул менин жеке көз карашым, ошол Жусуп Абдрахманов баш болгон 137 адам 20-30 жылдарда кыргыз мамлекетин башкарган лидерлерибиз туура эмес кылган болсо, ыраматтылык Жеңиш Жунушалиев агай бир жакшы сөз айтты эле 2010 жылы. Тарыхый инсандын ким болбосун анын жетишкендиги жана кемчилдиги болот. Биз тарыхчылар ошону жанагы ачык айтпайбыз. Биз кичине эки жүздүүлүк кылып коюп атабыз тарыхчылар деп айтты эле. Абдан туура айткан экен деп ойлойм. Мен бул чындап эле биз бир жактуу карап,
экинчи жагын карабай коюп атабыз да, же көз жазымды акылыбыз жетип көрүп турсак дагы унчукпай коюп атабыз. Мына көрдүңүздөргө, Төрөкул Жанузаков ошол жогорку бийликте иштеп жүрүп, ошол мезгилдеги совет бийлигинин саясатынын туура эмес жактарын көрүп туруп, чыныгы мекенчил катары жергиликтүү лидерлерге, же болбосо басмачы деген ат менен белгилүү болгондор тарапка өтүп, совет бийлигине каршы күрөшкө аттанып атат. Ошол эле Мадаминбек деген басмачы деген ат менен белгилүү болгон лидер, ал тескерисинче совет бийлиги менен кызматташып, кайра кайтып келгенде басмачылар аны эмне кылып атат? Сен саткынчысың, сен тыңчы болушуң мүмкүн деп туруп башын алып атышат. Ошол эле Жаныбек Казы Өзгөн аймагындагы аны канча жолу чакырышкан. Анын баласы да Ташкенттеги аскер институтунан бүтүп келген. Жаныбек аябай куу киши болгон деп сүрөттөйт. Ал такыры жанагы немеге барган эмес, ымалага барган эмес. Себеби ишенген эмес. Анан эң негизги нерсе ошо 20-30 жылында совет өкмөтү баш болгон жергиликтүү мына биздин кыргыз жетекчилерибиз Кыргызстанды башкарган жергиликтүү элдин калктын өзгөчөлүгүн эске албастан, баягы бөрк ал десе баш алган, өзүнүн кызмат ордун сактап калыш үчүн жогорку бийликке жагынуу максатында абдан чоң аракеттерди азыркы бүгүнкү күндөгү чиновниктер кандай көрсө, 20-30 жылдардагы ошондой көрүшкөн. Себеби азыркы кыргыз ошондо деле кыргыз ошондой болгон. Үчүнчү бир жагдай, бул биздин канда бар нерсе болуп атат да, өкүнүчтүүсү. Үчүнчү бир жагдай, биз басмачыбы, кулакпы, саясий лидерби бардыгы Кыргызстандын жараны болгон. Ошону унутпашыбыз керек. Анан кичине бир кошуналарды да карап, чыңалып, ар намустуу эмес, кур намустуу эмес, ар намустуу болуп, анан салыштырууларды 20-чы жылдар менен азыркыларды салыштырып, анан кичине айкындуулукту, акыйкаттуулукту бергенге аракет кылышыбыз керек, жалтактабашыбыз керек. Мен мурдагы президент Алмаз Шаршенович Атамбаевди бир сыйлаган жерим бар. Тарых жана маданиятчылы деп канча миллион акчаны бөлүп, ошо тарыхты эскертип, Путинди алып келип, ошол өлкөдөгү курман болгондордун жанагы күмбөзүнө гүл койдуртуп койду. Бул дагы биздин жанагы чоң саясий эрки жеткендигин айтса болот. Эми ошону дагы улап мындай жанагы тарых китебине кирип калгандарды деле кайра кайталай бербей, кирбей калган тарыхтын актай барактарын толтурганга аракет кылсак, анан ушундай дискуссияларды көбүрөөк кылсак, бир эле баягы Бишкекте жатып алып эле жанагындай тополоң кыла бербей, мындай онлайн кылып Кыргызстандын бардык булуңгучундагы тарыхчыларды камтып, бул жагы Нарын, бул жагы Баткенден баштап камтып туруп, бизден да күчтүү тарыхчылар бар. Бизден күчтүү тарыхчылар бар. Мектептин мугалими болуп туруп да күчтүү тарыхчылар бар. Вуздукунан күчтүүчү. Бирок ошол коллегаларыбыз тилекке каршы мүмкүнчүлүк жок. Ошол мектептеги ойдон калып кетип атат. Вуздагы тарыхчылардын көбү кыйратпайт, баягы лекция менен жүрөт. Ошон үчүн биз жанагындай ар намысыбызга келип, архивдик булактар менен иштеп, жанагындай жаңы маалыматтарды чыгарып. Мына мектеп окуучулардын китебин карасаңыздар, бир 2 эле тарыхчы бар. Убактыбыз азайып баратат. Ушундай жаңы маалыматтарды киргизип, жаңы толуктууларды киргизишибиз керек. Анан баягы эле Ахмат менен Ташматтын 2000-жылы чыгарган Кыргызстан тарыхын кайра эле окуп жүрө берген бул болбойт. Ошон үчүн мен ойлойм, уже убакыт келди, ушул кадамдарга барышыбыз керек. Анан бул долбоордун ишине ийгилик каалаймын. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Гүлжада айым, сизде сөз бар беле? Угуп атабыз. Убакыттын астыгына байланыштуу мен кыскача айтайын. Мына биз азыр сөз кылып жатабыз. Жусуп Абдрахманов жана басмачылар жөнүндө суроолор болду. Бул Жусуп Абдрахманов биздин мамлекетибиздин түптөөчүлөрүнүн бири. Муну биз эч тана албайбыз. Биздин эркиндигибизге жана эгемендүүлүгүбүздүн түптөөчүлөрү, баштоочулары. Анан эгер тарыхты карап турган болсок, Жусуп Абдрахманов дагы репрессияга туш болбоду. Мына аны дагы биз сөзсүз түрдө айтышыбыз керек. Ошону менен бирге эле бул басмачылык кыймылдын дагы тактоолор дагы уланып, дагы изилдөөлөр жүрөт деген ойдомун. Анткени ошо басмачылык кыймылдын өкүлдөрү дагы куугунтукка алынган. Мисалы Жаныбек Казынын туугандары, бир туугандары барымтага алынган экен. Анын кызы, күйөө баласы, ошондой эле Гайып Татканын карыган энеси, Мансур Мамбеталиевдин энеси барымтага алынган. Эгер ал барымтага алынса, кийин алар
Кыргызстанга келет деген ой болушкан экен да. Мына ушундай фактылар дагы ачылса деген ойдомун. Анан ушу эсимдеги бүгүнкү талкууга абдан ийгилик каалайм. Дагы мындай талкуулар уланса деген ойдомун. Анткени бул талкуу талаштан тактык жаралат демекчи, дагы изилдөөлөр мындан ары жаңы фактылар менен кеңейет деген ойду айтмакчымын. Рахмат. Эгерде пикир суроо болбосо, бир эле учурда суроо дагы, анан жооп дагы. Кубаныч мырза, сизде суроо жок беле? Сөз. Жыйынтыктай берели. Бир эле учурда суроо дагы, анан бирок өзүнүн ичине жоопту да камтыган экен. Биздин активдүү угуучубуз Байел Исаев жазыптыр. Эгерде биз басмачыларды улуттук боштондук кыймылы катары көрсөк, андан ары барыш керекпи? Мисалы, революция согушкерлеринин астына, бул жанагы Бишкектеги революция үчүн күрөшкөндөр эстелик окшойт, жанагы Уркуя Салиеванын эстелиги. Ошол эстеликтин астына басмачыларга эстелик койсо болобу деген суроо. Ошол учурда мына жалпы пикирибизде мүмкүн чынында эле бул жооп дагы. Мына бүгүнкү талкуу баш эле биринчи эле талкуу ушундай коомдо дискуссияны жаратып жатат. Андыктан бул суроону абдан дыкат, абдан аяр мамиле кылып изилдеп, мындай аша чаппай биздин тарыхты ушул басмачылык тууралуу барагы бул азырынча айтсак, улуттук трагедия болгон. Кандайдыр бир деңгээлде мүмкүн бул жарандык согуш болгондур. Жарандык согуштун элементтери бери дегенде болгондур. Анткени биздин коом бөлүнүп жарылып, бир туугандар, бир эл чабышкан болуп калып атпайбы? Ошондуктан чынында эле бул биринчи гана талкуу, биздин эсимде талкуу аянтчысынын алкагында өтүп жаткан бул тема, башка темалар мындан ары да талкууланат. Андыктан ушул басмачылык темасын абдан аяр, абдан кылдат изилдеп, анан кандайдыр бир бирдиктүү бир биздин мына сиздер окумуштуу тарыхчылар, адистер бирдиктүү бир концепция менен коомубузду, ансыз дагы азыр баягы оңой эмес кырдаалы башынан өткөрүп жаткан коомубузду бөлүп жарбаган, тескерисинче бир туура тыянак чыгарып, бириктирген, башын кошкон бир бирдиктүү көз караш, концепция менен бир мүмкүн бир китеп, монография же бир эмгек чыгар ушунун жыйынтыгы боюнча. Сиздердин баарыңыздарга рахмат, ден соолуктуу болуңуздар, ийгилик. Рахмат, сиздерге да рахмат. Кийинкиде жанагы адистерди, ушул боюнча адистерди көбүрөөк чакырсаңыздар жакшы болот. Рахмат. Бир гана маселе, советтик кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүчүлөргө басмачылар эмнеси менен жардам берди деген үйрөнүш үчүн Грузия, Украина башкаларынын тарыхын караңыздар. Басмачылар толук эркиндик деген, Москва жок дегенде автономия берели деп туруп, демек басмачылардын кыймылы дагы биздин советтик мамлекеттүүлүктү түзүшүбүзгө мындай жакшы кыйыр болсо дагы таасир эткенин биз сөз айтышыбыз керек. Рахмат. Уюштуруучуларга чоң рахмат, баардыгыңыздарга чоң рахмат. Мен эки сөз айтайын, өтө кыска. Ушул маселе, ушул басмачылар улуттук баатырларбы же каракчыларбы маселесинде мен комментарий катары айтып атайын. Ушул өзү суроого жооп берет болуш керек. Мисалы, Түркистан фронтунун жетекчиси Михаил Фрунзе дайындалып атат да, ушул басмачы кыймылы граждандык согуш жылдарында бийликти өтө кооптондурган, совет бийлигине. Анан Фрунзенин мындай айткан сөзү бар: 20-жылдарда эле басмачылар дейт, булар жөнөкөй каракчылар эмес. Эгер алар жөнөкөй каракчылар болгондо биз аларды эбак эле талкууламакпыз дейт да. Бул бизде совет бийлигинин да көп каталары кетти дейт. Мисалы, алардын бирөөсү катары Фрунзе айтат, ошо улуттук буржуазиянын жерлерин конфискациялоодо бир эле ушу байларды эмес, орто ал тургай кедейлердин дагы мал мүлктөрүн конфискациялады дейт. Анан ушулар келип туруп эмнеге алып келди дейт, ушул кыймылга алып келди дейт. Демек, ушул мага чейинки спикерлер айткандай, тең салмактуу карашыбыз керек, бир беткей карабашыбыз керек. Басмачылардын ичинде дагы эң кыйындары болгон, элдин камын ойлогон, анан ошол эле убакта жырткычтык жасагандар да болгон, ошол эле учурда Кызыл Армия тарабынан дагы жырткычтык мамиле жасалгандыгын карапайым калкка карата унутпашыбыз керек. Дайыма биз тең салмактуу карап жүргөнүбүз туура болот деп ойлойм. Чоң рахмат. Чоң рахмат баарыңыздарга. Ийгилик, кийинки жолугушуу, пикир алмашууларга чейин.